Жаңыл Үмөталиева өмүрүн медицинага арнаган тажрыйбалуу дарыгер. Тилекке каршы пандемия күч алган мезгилде коронавирусту жуктуруп алып өтө оор көтөргөн. Бактыга жараша өлкөгө кооптуу илдетке каршы вакциналар алынып келинип, калк саламаттыгына кам көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтат дарыгер. Ковидке каршы эмдөөнүн 2 дозасын тең алган Жаңыл Үмөталиева өз саламаттыгыбыз үчүн эң ириде эмдөөнүн мааниси зор экенин билдирет. Мен 2020-жылы ооругам. Анан кийин 6 айдан кийин бизде болсо проект болуп, оценка популяционного иммунитета деп, COVID-19 деп, анан биз бесплатно ошол жака анализ на иммунитет антителаларга тапшырганбыз. Ошо былтыр июль айында меники средний уровень болуп чыккан да. Анан быйыл экинчи этап болду. Февраль айында кайта биз кан тапшырдык. Ошол канды тапшырганда вот кече результаты келди. Кече очень высокий уровень антител деп келди да. Мага аябай бул кубанычтуу болуп атат, потому что мен 2 жолу вакцинация Верцел китайский вакцинаны алгам. 3-чү жолу мына январь айында мен 3-чү дозасын Pfizer вакцинаны алгам. Өткөн айдын соңунда Талас областында эмдөөдөн өткөн 1000 адамдан кооптуу илдетке туруштук берүүдөгү абалына текшерүү жүргүзүлгөн. Дарыгерлердин айтымында эмдөөнүн 2 дозасын алган, ага кошумча бустерлик эмдөөдөн өткөн адамдар ковид илдеттин жуктуруп алуу коркунучу дээрлик жокко эсе. Эмдөө иштери 70% баягы пландаштырылган 92.209 адамдын 70% алынгандан кийин жамааттык иммунитет түзүлөт деп айтканбыз. Вакцинациянын эң негизги максаты, дагы бир жолу кайталап айтып кете турган болсом, бул иммунитетти жогорулатат. Оору таптакыр 100% жукпайт деп айтпайбыз. Бирок эгерде оору жуга турган болсо, эмдөөдөн кийин бул жеңил түрүндө өтөт оору. Ошон менен катар эле жеңил түрүндө өткөндөн кийин бул өлүмдүүлүктүн санын азайтат. Ал арада кооптуу илдетке каршы эмдөө иштери күчүндө. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча биринчи доза 75% калк эмделсе, экинчи доза менен 70% эмдөө алышкан. Ал эми бустерлик доза алган жарандардын саны 10 000ден ашат. Бүгүнкү күндө бизде вакциналар бар. Бул Sputnik Light вакцинасы, ошондой эле Pfizer жана Veracell вакцинасы. Жазууну биз улантып жатабыз. Бустерлик дозалар дагы жазалып жатат. Бардык калкыбызды ошол бустерлик дозага жана ошондой эле ала электер болсо биринчи, экинчи дозаны алууга чакырабыз. Учурда Талас областында кооптуу илдетке каршы вакцинанын түрү жетиштүү. Андыктан ар бир жаран өз саламаттыгы үчүн эмдөөдөн өтүшү керек. Эмдөө алган жарандар гана ковид жуктуруп алса, аны жеңил көтөрөт дешет дарыгерлер. Бегайма Сымбаева, Кайнар Ормонов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.